Ассаламу алейкум туғандар. Мына біздің байлығыбыз. Мына ушул суны сатышты үйреніп алсақ, ошондо біз байыбыз. Мына көрүңүздөр, канчалаган миллиардтаган каражат жатат ушул жерде. Мына ушул суну сатышты үйрөнүшүбүз керек. Бул дагы ресурс. Бул деле газдай, бул деле ошол нефтей ресурс. Суусу жок жашай албайсың. Нефти жок, газы жок жасаса болот, бирок суусу жок эч ким жашай албайт. Бул сатылыш керек. Мына. Мына биздин Кыргызстаныбыз. Кандай керемет жер. Мына көрүңүздөр. Мелтиреген суу жатат. Мына шу суулар барды биздики. Эч ким буга кожоюн чыга албайт. Анан кийин баягы международный багандай келишимдер, анан дагы бирдеме деп бизди байлабаш керек. Биз азыр экономикабызды көтөрүш үчүн бардык жолдорго барышыбыз керек. Адал, таза жол менен өзүбүздүн милдеттерибизди дагы аткарып, өзүбүздүн укугубузду билишибиз керек. Мына ушунун бардыгы мына Кыргыздын суусу. Мына караңыздар, суу төмөн түшүп кетиптир аябай. Эми Кудай кааласа мына жаз келсе толот деп ойлойм иншалла. Мына көрдүңүздөрбү туугандар, көрүнүп турат. Дарак экпейбиз да биз, отургузбайбыз, дарак отургузбайбыз. Ошолордун бардыгын дарак отургузуп, ошолордун мөмөсүн терип сатсак болот. Зеленая экономика деп коет. Бизде канчалык бак-дарак көп боло турган болсо, ошонун бардыгы байлык болот. Биз үчүн байлык болот. Ошон үчүн дарак отургузгандан эч зерикпеш керек. Дарак отургуза бериш керек. Мына биздин ошол ишибиз ошол. Көпүрө салыш керек мына Токтогулдан үстүнөн тияка каратып көпүрө салып койсок, айланып отурбай түз өтүп кетебиз. Мына ушундай жерлерди чечиш керек. Мына Өзбекстан менен сүйлөшкөндө да мына маданияттан өтө турган жолду сүйлөшүп алыш керек. Чтобы кара суудан сразу түз чийип кете турган кылып. Алар бизден уялбай эле сурап атпайбы? Анан суусактагы чыңы бер, анан тигини бер, буну бер деп. Биз деле уялбай эле буякты да берип кой. Биздин да жолубуз кыскарсын деп, биз деле уялбай айтышыбыз керек. Анан кийин балдарды окутуш керек. Балдарды окутуп, мына Кыргызстанда баягы биздин күнүгө эле мындай кылып тебелеп жүргөн чөптөрүбүз бар. Аны биз билбейбиз, тааныбайбыз. Бирок бул чөптөрдүн баалуулугу өтө жогору да. Биз баалабаган менен башка жакта ал дары чөп болуп эсептелип, аябай жакшы акчага кетет да. Мына ошону ойлонуштуруп туруп, балдарды окутуп, ошол чөптөрдү да сатышыбыз керек. Аларды дагы. Анан мына жекеле биз өзүбүз дагы бир жылда канча тонна чай ичет экенбиз да. Ал чайдын канчалык чай экенин только эксперттер эле билбесе, биз жакшы тааныбайт экенбиз. Эми көп эле айтат, жөн эле беде бар го, баягы клевер. Ошону кууруп эле, ошону упаковкалап эле сата берет деп. Кичине чай кошуп коет экен жытына. Ошондой. Анан көрөктү мына дары чөптөрдөн өзүбүзгө биздин экономикабызга вложение болуш үчүн биз дары чөптөрдөн өзүбүз
чай жасап алышыбыз керек да, ошону ичиш керек. Көздүн чайы болуш керек. Мына боордун чайы, бөйрөктүн чайы, муундардын чайы деп мындай кылып туруп, ошону өзүбүздүн чөптөрдү пайдаланышыбыз керек. Баары эле Индиядан эле чоң акчага сатып алып келип ичиштин эч кажети жок. Себеби дегенде азыркы чайлар оригинал эмес. Таза чайлар $400 ар жакта экен. 1 килограмм. Адан ылдый чай уже чай эмес экен да. Андан керектүү өзүбүздүн чөптү ичкен жакшы. Азыр бир фирма чыгып жакшы ошондой чайлардын немелерин жазып атат. Ошолорду мен приветствовать этет элем. Жеке эле бардык кыргызстандыктар өзү ойлоно турган мезгил келди. Эмнени жесе болот, эмнени жебеш керек деген маселенин үстүндө бир ойлоно турган мезгил келди да. Азыр мына дүйнө жүзү акча табыштын максатында геномодифицированный тамак аш жасап, ошодон чоң киреше көрөбүз деп, элдердин ден соолугу менен деле иши жок. Эч кандай мына бизде баягындай коррумпированный мамлекеттердин катарына киребиз. Коррупция 0 деген жок. Кандай көрсөткүч бизде дагы бар. Коррупциянын көрсөткүчү болгондо дагы ал жерде биз чемпион болуп турабыз да. Лидирующий эмелердебиз. Анан ошол коррумпированный мамлекеттерге булар ошондой эмени упаковкага, кооз упаковкага салып, ичинде эмне келгенин белгисиз да. Анан алар производствону жасап койгон. Казакстанда жасап койгон, Украинада, Белоруссияда, эмеде, Россияда жасап койгон. Мына жакынкы биздин коңшуларыбыз да жасап койгон. Ошактан келип атат да. Булар эми налогун төлөп коюп иштеп атат. Ал мамлекет деле өзү түшүнбөйт эмне болуп атканын. Себеби дегенде алар деле коррумпированный да. Мына тандоо бизден. Мына эл ойлонуш керек. Элге аң сезим келиш керек да. Туугандар, биз эмне жеп атабыз? Бизге ушунун кереги барбы? Эмне кереги бар? Мисалы үчүн мына биздин өзүбүздүн талааларыбыз бош жатат. Ошо талааларга мындай ученыйлар менен, окумуштуулар менен неме кылып, сүйлөшүп, өзүбүздүн уруктарды отургузуш керек. Дан уруктарды. Анан кайра эле ошолорду өзүбүз пайдаланышыбыз керек. Башка мамлекеттерден келип аткан ундар деле, майлар деле, баягы немелер, баягы конфеттер, мисалы үчүн таттуулар, ошолордун баардыгы жөн эле ыргытып бере турган материалдардан жасалат да, кооз упаковкага салып, анан кийин баягында химический посластитель, химический краситель, баардыгы ароматизатор, ошолордун баардыгын кошуп туруп бизге жасап берип атат. Биз аны ичип алып, жеп алып, анан ооруп атабыз да. Аны буну деген мына биздин медицина кызматкерлери муну деген жөн эле ыйлап, бакырып, кыйкырып чыгыш керек булар. Айкырып, өлдү бул жагы. Ушундай, токтоткула мына келген продукциялардын баардыгын токтоткула. Кыргызстанга кирбесин деп айтыш керек. Мына азыр мисалы үчүн баягы добрый сосед болуп, азыр мына Тажикстандан 30 жылдан бери бар жокту принимать эттик. Алар өздөрүнүн жерлерин иштетти. Ал жерден жүзүм чыкты, өрүк чыкты, килес чыкты, бар жок чыкты. Биз аларды добрый киши болуп сатып алып жедик. Өзүбүздүн жерлерибиз болсо момунда такыр иштетилбей жатты. На самом деле азыр биз алар менен уруша кеттик. Уруша кетип, азыр ушул тапта өзүбүз жейли десек, өзүбүздүн жерлерибиз бош экен, эчтеме отургузбаппыз. Кайра эле баягы неме кылып тажик жаман, анан өзбек жакшы деп азыр Өзбекстандыкын алып жеп атабыз. Бул деген экономически вообще туура эмес. Мына биздин министр экономики эшек такалап отурабы, эмне кылып атат? Вообще түшүнбөйм ошол министр экономики, министр финансов, мына айыл чарба министерствосу эмне жасап отурушат? Пикир кылыш керек. Отуруп алып туруп пикир кылыш керек. Эртең менен кечке чекти ушул проблеманы айтып чыгып туруп, ушунун чечүү жолдорун айтып чыгыш керек да. Билбейм эми, мисалы үчүн
мен эң акылдуу ошо кыргыздын баласы эмесмин, бирок мага картина ясно эле көрүнүп турат да. Бул деген мына бирге бирди кошкондой эле көрүнүп турат да. Мына биз өзүбүз эч нерсе отургузбадык, башка бирөөдөн сатып алышка мажбур болуп атабыз. Анан биз эмне отургузушубуз керек дейт. Эмне отургузабыз дейбиз. Эмне отургузабыз? Ошо отургузганыбыз да жок экен да. Эмне отургузабыз? Көчөт жок экен бизде такыр. Өзүбүздүн отечественный жакшы посадочный материал жок экен. Ошол посадочный материалды келгиле жазайлы, бирге ушунун эмесин мен полностью концепциясын, иштөө принциптерин бардыгын түшүндүм, окудум. Келгиле ушуну биргеликте жазайлы, элдин бардыгын жыргаталы, эл бардыгы ушундай өзүбүздүн көчөт менен ушуну багбанчылык кылсын. Эрте буша тургандарды мына Ош областы, Баткен областы Жалал Абадка отургузайлык. Кечирээк буша тургандарын Чүйгө, Таласка, Көлгө, Нарынга отургузайлык. Ягодныйларды бияка отургузайлык. Бардыгын эсептеп, ойлонуп, план кылып отурсак, булардын кылган иши эмне болуп атат? Кеч келе ошол кресломду бирөө тартып алып койбосун деген бир эме менен отурушат да. Баштан баштап аягына чейин бардыгы ушул креслому жоготуп койбоюн деп, ананайындар. Ол креслоңор силердин креслоңор, ол айнанайын, бул деген келет, кетет. Силер бул дүйнөдө эмне жасап өтүп кеттиңер, ошол эсептелет. Силер кандай түшүнбөйсүңөр? Что ты в жизни сделал, а не где сидел? Можно сидеть на унитазе, можно сидеть на троне, дейт. Ну, что ты сделал в этой жизни? Ты как эту жизнь прожил? Что ты для своего народа сделал? Эртеге Алла Тааланын астына барганда сен эмне деп жооп бересиң? Мен ошол кожаный креслону коргоп эле отурдум десең, элге эмне бердиң? Мен сага ушундай властьты бердим. Мына мисалы үчүн мен сени мына президент кылып койдум, премьер-министр кылып койдум сени. Мен сага ошондой возможность бердим. Айыл чарба министри болуп турдуң, министр финансы болуп турдуң, депутат болуп турдуң, айыл башчы болуп турдуң, эли башы болуп турдуң. А мына эл үчүн эмне жасадың десе эмне деп жооп бересиң? Кел, ойлон, чиновник, сен ойлон. Сен ойлонуп, бүгүндөн баштап сен терең ойлонгун. Сен дейле Өзбекстандын чиновниктери, сен дейле мына Казакстандын чиновниктери бар. Сен дейле жерде иштешип атышат. Мына Европада кандай чиновниктер бар. Алар деген элине деген өтө чоң жакшылык кылып атышат элине. А сен эмне кылып атасың? Мына ордуңда, сен отурган ордуңда сенде чоң мүмкүнчүлүк бар. Мына жөн эле айыл өкмөттүн мүмкүнчүлүгүн айтып коеюн. Айыл өкмөттүкүн эле башка тетиги өдө жакта айтпай эле коеюн. Айыл өкмөт деген отуруп алып туруп саясатты жүргүзүп, ошол өзүнүн территориясында, ошол бекитип берилген ошол айыл өкмөттүн территориясында бул баг отургузуу эмесин баягындай политикасын жүргүзүп туруп, ошол жердеги бардык жарабаган бактардын бардыгын алдырып туруп, мындай бирдиктүү бир баг отургузуп туруп, ошол айылды жыргатса болот. Жок, ал андай кылбайт. Ал деген ошол аким келсе баягындай акимдин баягындай шыйпаңдап акимге чуркайт. Губернатор келсе губернаторго шыйпаңдап чуркайт. Шайлоо келсе шайлоодо чуркайт. Кылган иши ошол. Элим, ол мен жерим деп, кыла албайсыңбы? Сен элге иштеме бере албайсыңбы? Ошондой сен бир макоосуңбу? Колуңдан эч нерсе келбеген бир кокочо болгондон кийин жеке өзүнүн ошол амбиция жеке өзүнүн амбициясын ошол жеке бир өзү үчүн барган адам болсо, ал жерден кетиш керек да. Кетиш керек, өзү жакшылыкча эле өзү эле кой, менин колуман келбейт экен. Мен деген бир ич тар бир акмак экенмин. Ушул креслону коруган бир ит экенмин деп басып кетиш керек, өзү уялып. Бериш керек иштей турган жигиттерге, иштей турган кыздарга бериш керек. Азыр деген мындай
Тияқты көрүп келип, Россияны көрүп келип, Турцияны, чет өлкөнү көрүп келип туруп, ошол чет өлкөдөгүдөй кылып туруп, өзүмдө жасайм деген азаматтар келип атат. Мына ошолорго бошотуп бериш керек, тырышпай. Тырышып өзү айланайын өзү колу калчылдап уже болбой калган өзү. Совсем папке десе ушул мансап десе ошо айланайын бүгүн өлөсүн түшкө чейин десе түшкө чейин хотя бы айыл өкмөт же бир мэр болуп өлөйүн деп ошентип аракет кылган бир акмактар бар экен. Мына чоң шаарлардагы биздин мэриялар өтө мэрлерибиз вообще миллиардер. Мисалы үчүн ошол чоң шаарларыбызды вообще курттап миллиардер болуп кеткен. Ошол акмактарды текшерип туруп, ошолор заграницада бекиткен мүлктөрүн бардыгын тартып алып туруп, өздөрүн деген камап туруп, ошол шаардан жегендиги үчүн ошолорду бардыгын жазалаш керек. Мына көп жерлерде коррупция, ушунчалык коррупция бизде тамыр алды. Эми 30 жылдан бери жөн эле эме болуп калды. Эми ушунун бардыгын кайра ордуна кое турган мезгил келди. Аларда ойлонуш керек, элди ойлош керек. Элдин убалынан коркуш керек. Эгезде биз макул мейли макул мейли менен ушул жерге келдик. Мына ушул жерлерибизди, ушул тоолорубузду, зоолорубузду, мекенибизди жоготуп албаш үчүн бардыгыбыз чындыкты моюнга алып, ошол чоңдор дагы өздөрү кайтыш керек. Болду, кой. Ушу 30 жылдан бери ушул кемирип келемиштей болуп ушу Кыргызстанды жедим. Кой эми жок кылып бербейин ушуну деп өздөрүн тартыш керек. Анан урдаганынан сөзсүз түрдө өзүнө жарашасын гана алып калтырып, калганын бюджетке өткөзүп бериш керек. Бюджетке өткөзбөй турган болсо эл деген булар ойлойт, эл эч нерсени билбейт деп. Жок, айланайын. Эл силердин бүгүнкү түшкү тамакка эмне жедиңер? Анан кечки тамакка эмне жейсиңер? Каерде канча мүлкүңөр бар? Бар жокту билип турат. Себеби дегенде секрет, если знает свинья, значит это уже не секрет деген кытайский пословица бар да. Сөзсүз түрдө эки адам билет. Эки адам билгенден кийин ал уже сыр болбой калат. Бардыгы билет. Силердин мүлкүңөр каерде, кандай квартираларыңар бар? Анталияда, Стамбулда, Дубайда, мына ушул Европанын шаарларында, мына ушул өзүбүздүн Бишкекте, Ошто кандай мүлкүңөр бар? Бардыгын эл билип турат. Силер билбейт деп ойлобогула. Балдарыңар бар, аялдарыңар бар. Источник информации бар жокту уже жазып, билип отурушат. Силердин үстүңөрдөн уже жөнөкөй кишилер уже досье ачып койгон. Силердин убактыңар уже тык кетип атат. Барып туруп ушундай кулайсыңар. Кулачу жериңерге. Ошон үчүн азыртан өзүңөрдүн ыктыярыңар менен берип, мына мен алып келдим, мына деп жакшылыкча коюп, биргелешип ошол Кыргызстанды карыздан кутултуруп, Кыргызстандын ичинде дагы бир чоң бир иш алып барайын деп аракет кылып атабыз. Багбанчылык. Мына биздин эмебиз, максатыбыз ушул Кыргызстандын ушул иштебей турган 2 миллион гектардан ашык жери бар. Точно эсептеп көрсөк, ошо 2,5 миллионго дагы жетип калат да. Мынандай тоо боорлорун эч ким эсептеген жок. Мындай жерлерди эсептей турган болсо, вообще бир 5-6 миллион чыгып кетиши мүмкүн. Ушулардын баардыгын бак кылабыз деген биз ошондой бир чоң амбициозный ушундай план койгонбуз. Ошол планыбызга бизге деген общий 200 миллион доллар акча керек болду. 200 миллион долларды эмне кыласың десеңиздер, 35 миллион долларына 7 питомник коебуз, 7 областка. 30 миллион долларына буровой установкаларды алып келебиз, суу чыгарабыз. Анан 65 миллион долларына ушул Кыргызстан боюнча 12 чоң канал бар, каза турган. Мына ошолорду казабыз. Анан калган 70 миллион долларына биз 100 000 агроном окутабыз. Ошол биз эме деген пландаган ошол 2,5 миллион гектар бакты карай турган бизге адистер керек. Мына болду. 200 миллион доллар менен
Биз деген өтө сонун бир иш баштап алабыз. Ошого бардыңыздарды чакырам туугандар, карап турбаңыздар, жалаң эле эме байлар бериш керек экен дебеңиздер туугандар. Силер да бергиле. Бергиле, биз азыр жакында Бишкекке бир офис ачабыз. Ошко бир офис ачабыз, Москвага бир офис ачабыз. Ошол жерде биз азыр ойлонуп атабыз, жакшы бир акция чыгарабыз. Акцияны мисалы үчүн 10 000 сомдугу болот, 5 000 сомдугу болот. Акция чыгарып туруп, анан 100 000дик, анан миллиондук. Ошол 4 номиналда чыгарып туруп акцияларды элге сатабыз дагы, анан кийин бир четтен жасай баштайбыз. Анан ошол эле кезде эл уже акча төгүп, ушинтип баштагандан кийин анан акырын ошол эменин, мына Кыргызстандын ар бир районунда, ар бир айылында байлар бар, барып акырын жаш балдар, жаш кыздар барып баягы киши менен неме кылып, биздин проектти апарып, ошол кишилерди давай финансировать этиңиз, жардам бериңиз деген таризде барып, бардыгына подходить этет, мындай айтканда барышат. Мына ошондо бардыгы уурусу дагы, туурусу дагы, баягындай криминалы дагы, анан кийин баягы прокурору дагы, бардыгы, СМБсы дагы, весь Кыргызстан ошол кичинекей мектеп окуусунан баштап чоң ушу аксакалдарга чейин бардыгы колунан келишинче ошол проектке акча салабыз, Кудай кааласа. Ошол акчаны салып, Кыргызстанды туңгуюктан алып чыга турган мезгил келди. Бирге бириксек колдон келет. Бардыңыздарды ушул менин бага отургузуу идеямды колдоп бергиле деп чакырам туугандарым. Эми биз кылбасак ким кылат? Кимге кереги бар Кыргызстан бизден бөлөк? Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан жалаң кыргызстандыктарга керек. Ошон үчүн бардык кыргызстандыктарды ушул менин бага отургузуу идеямды колдоп беришине чакырамын. Ассалому алейкум.